удалить фон дегенди басып коебуз. Программа өчүрүүчү фондорду мына кызыл менен белгилеп коет. Мына биз өзүбүз кайсыл жерде өчүрүш керектигин настройкалап көрсөтөбүз. Мына бул ошол жерде бизге өчүрүп берет. Мына бизге белгилеп көрсөттү кайсыл жерлер өчүрүш керек. Азыр бул жер калды. Бул жерде да биз көрсөтүшүбүз керек. Ассаламу алейкум. MT YouTube kanalının görüşçüleri. Biz praktikалық bölüktü ulatабыз. Бүгүнкү саатта биз ошол сүрөттү форматтоо менен баштаганды туура көрдүк. Сүрөттү алып келгенден кийин биз ошол Word программасын дагы бир өзгөчөлүгү дейбизби? Бирок биз Word документти жасап атканда Word'тан башка программаны колдонуп көрбөгөндүгү үчүн ошол биз Word'то бир профессионалдуу деңгээлде жакшы программа деп эсептейбиз. Сүрөттү басканда формат менюсу чыгат. Ошол жерден биз сүрөттөрдү коррекцияласак болот. Коррекция бул түстөрдү, светтердин жана башка нерселерди өзгөртүп алабыз. Өзүбүзгө жаккан түрүн кое алабыз. Сүрөттөрдүн бул жерден койсок болот. Негизинде сүрөт менен көбүнчө бул жерде Photoshop деген программа бар. Ошол жакшы эмес, ал профессионалдык деңгээлде. Ким сүрөт менен медиа менен иштей турган болсо, Photoshop'ты билиш керек. Бирок ошол Photoshop'тогу кээ бирки инструменттер Word'то камтылган. Ошол жерде коррекция, свет, андан эффекттер бардыгы ошол жерде бар. Андан Word'то дагы бир артыкчылыгы да бар. Бул жерде сүрөттөр менен иштеп атканда фонун өчүрүү. Негизинен бул сүрөттүн арканкы фонун өчүрүш үчүн бул ошол мультимедиалык программа керек. Бирок негизинен бул жерде Word'то бул нерсе бар. Бардыгын мен билгениме көп деле болбоду, бирок жакшы нерсе экен дедим. Кимдир бирөө көптөн бери колдонуп жатканда. Бул мен үчүн өтө мындайча айтканда таң калдым да, ушул нерсе бар экен. Азыр сүрөттү тандайбыз, форматка кирдик, андан удалить фон дегенди басып коебуз. Программа өчүрүүчү фондорду мына кызыл менен белгилеп коет. Мына биз өзүбүз кайсыл жерде өчүрүш керектигин настройкалап көрсөтөбүз. Мына бул ошол жерде бизге өчүрүп берет. Мына бизге белгилеп көрсөттү кайсыл жерлер өчүрүш керек. Азыр бул жер калды. Бул жерде да биз көрсөтүшүбүз керек. Бул жерде баскычтар бар. Биринчиси поместить область для сохранения дейт. Эгер буну баса турган болсок, ошол мен көрсөткөн жерде өчүрбө деген болот. Муну поместить область для удаления тандайбыз. Бул жерде өчүрүшүбүз керек, себеп дегенде биз бул жерде көрсөтүп коебуз. Мына өчтү. Азыр бизге адамдын өзү гана калды. Демек, бул жерде биз сохранить изменения деген басабыз. Мына Word'да бир жакшында деңгээлдеги мультимедиалык сүрөттөрдүн фонун өчүрсө болот экен. Азыр биз дизайнга киребиз, эми страницага түзүп берип көрөлү. Мына биз жана көрөткөндөй бул жерде булуттар бар болчу, азыр булут жок. Адамдын өзү болот. Бул жакшы нерсе. Ошол нерсени биз өзүбүз колдонсок болот. Бул биз Word документтерди визуалдаштырып жатканда бул нерселерди колдонуубуз жакшы. Мына бул дагы Word'дун бир артыкчылык тарабы. Ушул нерселерди Photoshop үйрөнбөстөн аркасында фондорун өчүрүп, анан болушунча бир однотонный деп коет, бир түстө боло турган болсо, андан бул өчүрүшкө дагы жакшы. Эми толук кандуу жакшы өчүрөт деген сөз. Андан кийин биз дагы эмнени көрсөтөбүз? Бул практикалык бөлүмүбүздө. Мына практикалык бөлүмдө азыр бул жерден да бир нерсени көрсөтүп кетейин. Азыр биз сүрөттү толук бүтүргөн. Рисунок тандап атканда бул жерде форматта, андан бул жерден биз ошол эффекттер менен иштесек болот. Эми азыр биз бунун фонун алып койдук. Фонун алып койгондон бул жерде бизде эмнелер бар? Ошол нерселерди карай кетели. Азыр анда биз дизайнга кирип светтен свет алайлы. Формат класс.
эффекті для рисунки деген таңдап тұрып, ушул жерден теңді алсақ, бұл көлөкөсү пайда болот. Көлөкөсү, мынадан көлөкөсү түштү. Андан кийин отражение, чагылуусу. Подсветка. Жасатырмызсак, айланасында подсветка пайда болот. Андан рельеф кандай формада туруш керек, ошол нерсени билесиңиз бул жерден. Басып тандап коесуз. Сүрөттөрдө бир эле бул эмес, башка сүрөттөрдө ошол нерселерди биз пайдалансак болот. Анан 40 сантиметрде 40 турмусак, обрезка деген тандап туруп, өзгө керектүү өлчөмдү тандап басып койсок, ошол нерсени 40 деп. Азыр бизде бир жакшынакай сүрөт пайда болду. Бул жерде үстүнкү сүрөт, анан астын отражениясы чагылуусу. Бул тарапка да өзгөрүш бар. Чоңойтуп, кичинертип жатканда биз размерлерине өтө ыкылдаттык мамиле жасашыбыз керек. Себеп дегенде көбүрөөк чойкойсок семиз көрүнүп калат, көбүрөөк чойкойсок узун арык көрүнүп калат жана башка нерсе. Ошол себептен баардык нерсени жумушка калып жатканда ыкылдаттык менен мамиле жасашыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Биздин Word'дун практикалык бөлүгү аяктадык десем да болот. Bundan көп нерселерди аткарсак болот биз. Анын үчүн ал берилген тапшырмага жараша биз аткарып кетебиз. Эми азыр баардыгын түшүндүрүп көрсөтүп берелик десек, анын үчүн биз көп убакыт кетет да. Анын үчүн тапшырмага жараша ар ким өзүнүн максатына жараша Word'ду колдонуп кетет. Биз бирок эң негизги, эң керектүү болгон баардыгын эле көрсөтүп бердик. Аны силер өзүңөр мыкты деңгээлде өздөштүрүп, практикада тынбай колдонуп турсаңар, эффект өзүнүн натыйжасын берет да. Анан өзүңөр коюлган тапшырмага, максатыңарга жараша анан ушу Word'ду колдонуп, визуалдаштырып кете бересиңер. Биздин мындан кийинки дагы бөлүгүбүз бар. Ал Excel болуп эсептелет. Бизден алыстагаңыздар, биздин каналга катталып, коңгуроочо баскычын басып коюңуздар. Мындан кийинки Excel бөлүмүндө сиздерди күтөбүз. Саламатта болуңуздар.